3 күндөн бери Борбордун четиндеги Акжарда көзөмөл күчөтүлдү. Конуштун кире беришине блокпост коюлуп, ар бир унаа жана жүргүнчүлөр тыкыр текшерүүдөн өтүүдө. Жашаган жери тууралуу аныктамасы жоктор артка кайтарылууда. Конуштагы ыктыярдуу жигиттерден турган топ нөөмөт менен көзөмөл кылууда тартиптин күчөтүлгөнү, илдеттин очогу болгон аймактардан жана чет өлкөдөн келген каттоосу жок жарандар туугандарыныкына кирип кетип жатканы менен байланыштуу. Атайын формалардын жана дене таптуу өлчөөчү аппараттын жоктугуна карабай, ыктыярчылар өмүрлөрүн тобокелге салып иштеп жатышат. Как положено, списокто жашаган биякта Акжар конушунда жашаган списогунда баарында бизде бар, тиякта турат. Ошонун баарын карап, жашабызга киргизебиз, жашабызга киргизбей атабыз. Ошондой эле Акжардын башка конуштар менен бириктирилген жолдору дагы жабылды. Негизинен аймак аркылуу өткөндөрдүн басымдуу бөлүгүн чет жактагы көлмөгө балыкка баргандар түзөт. Мындан улам каттоону чектөө үчүн жолдор жабылды. Машинелер менен жүрүүгө бөгөт коюлганы менен калктын байланышы дале уланууда. Жашоочулардын шаарга чыгуусуна жол бербей, үйдөн чыкпай туруу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул Акжар конушунан пост жок болгонуна байланыштуу бул кой элек электен мурда могул жака бүт балык өтүп аткан. Акжар конушу менен Ак Бата конушунун астында эме бар, суу бар. Бүт элдер ошол жака балык кармап жүрөт. Ошого байланыштуу бул жака пост койду. Андан сырткары бизде вирус катталган аймактардан кишилер келип атат. Конуштун статусу аныкталбагандыктан демилгелүү топ атайын форма менен камсыз кылуу боюнча Бишкек шаарынын Лейлин районуна жана Аламүдүн районунун администрациясына кайрылган. Азырынча жооп боло элек оорунун алдын алуу үчүн конушту дезинфекциялоо зарылчылыгы турат. Эки райондун жетекчилигинен хлор дагы суралган. Азыркы могу коронавируска байланыштуу бизди караган эч ким жок. Кайрылдык, Бишкек шаарына кайрылуу жолдодук. Башкара ушу Аламүдүн районго да кайрылдык. Конуш алдын ала иш-чара жүргүзүү жанагы дезинфекция боюнча эч кандай жардам жок бизге. Акжардагы дүкөндөрдө азык-түлүк азайып бараткандыгына байланыштуу демилгелүү топ шаардан күнүмдүк турмушка керектелүүчү азыктарды алып келүүгө уруксат берүү боюнча Бишкек шаарынын комендантына кайрылды. Саналуу машина менен ташылаарын билдирип, алардын тизмеси дагы берилген, бирок жашоочулардын 70% аярылуу катмары болгондуктан азык-түлүк маселеси кыйын бойдон калууда. Дүйшөн Шаршембеков, Тынчтыкбек Көлбаев, Нью ТВ.